Иликтөө. Бакиев Беларуста эки башка паспорт алган. Беларустун тергөө альянсы иликтөөчүлөр тобу Беларуста качып жүргөн Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев ал өлкөдө башка ысым менен экинчи паспорт алганы тууралуу видео жарыялашты. Беларусь иликтөөчүлөрү Курманбек Бакиевке Александр Лукашенконун атайын буйругу менен 2010 жылы август айында жарандык жана паспорт берилгенин аныкташкан. Бирок Курманбек Бакиев кийин Закир Салиев деген ысым менен ID номерлүү экинчи паспорт алган. Башкача айтканда ал өлкөдөгү Закир Салиев деген жаран Кыргызстандын качкын президенти Курманбек Бакиев экени аныкталган. Беларусь иликтөөчүлөрү Бакиевке эмнеге экинчи паспорт керек болгонун айтып беришкен. Иликтөөчүлөрдүн маалыматында Курманбек Бакиевдин 3 аялы болгондуктан айрым балдарына Закир Салиев деген паспорт менен документ алган. Видео иликтөөдө Курманбек Бакиевдин жакын туугандары, анын ичинен Жаныш Бакиев, Асылбек Салиев дагы эки паспорт алганы баяндалат. Журналисттер Бакиевдин туугандары Беларусь документтери менен КМШ эмес Европа өлкөлөрүнө чыгып жүргөнүн билдирди. Беларусь иликтөөчүлөрү Бакиевке жана анын үй бүлөсү, жакындары мыйзам бузуу менен документ берилгенин белгилеген. Өз өлкөсүндө соттолгон Бакиевдердин Беларустагы бизнес, байлыктары жөнүндө баяндап беришкен. Булак медиа центр кежи. Кыргыз жараны Екатеринбург шаарында каза болду. Орусиялык Эйбирру басылмасынын маалыматы боюнча 27 жаштагы жигит табышмактуу жагдайда каза болгон. Окуя 3 ноябрда Сортировочный районунда болгон. Ошол күнү кечинде ал жолго чуркап чыгып, автобустун эшигин кармоого аракет кылган. Бирок тең салмактуулукту жоготуп, арткы дөңгөлөктүн астына кирип кеткен. Жигит кан жоготуп, ошол жерден каза болгон. Анын өлүмү боюнча ар кандай версиялар бар. Айрым көөлөр кыргызстандык клубтан масабалда чыгып кеткенин айтышса, башкалары анын артынан кууп бара жатканын айтышууда. Кыргыз жаранынын бир тууганы жигит өлтүрүлгөн деп эсептейт. Ал белгилегендей, каза болгон тууганы спирт ичимдиктерин ичпейт. Бирок ал ошол күнү кечинде энесинин туулган күнүнө арналган кечеден кайтып келе жатканын тастыктаган. Түнкү саат 1 чамасында жигит туугандары менен коштошуп такси күтө баштаган. Бирок маркумдун тууганынын айтымында кыргыз жаранын көздөй унаа келген. Анын ичинде 3 киши отурган. Анын айтымында аны алар сабап бычак менен сайышкан. Кыргызстандык алардан качып келе жатып унаа алдына кирип кеткен. Орусиянын Свердлов облустук тергөө комитети Екатеринбург шаарында каза болгон кыргызстандык жарандын өлүмү боюнча ишти тергеп жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 3 ноябрга караган түнү болгон жол кырсыгынын чоо жайын тактоо максатында Кыргызстандын Екатеринбург шаарындагы башкы консулдугунун кызматкерлери маркумдун жакын туугандары менен бирге Орусиянын Свердлов району боюнча мамлекеттик коопсуздук инспекциясынын, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча инспекциясынын тергөө бөлүмүнүн башчысы менен жолугуш өткөрүштү. Жыйындын жүрүшүндө тергөөгө чейинки жол жоболор аяктагандыгы тууралуу маалымат берилип, учурда кылмыш иши тергөө комитетине өткөрүлүп берилгени айтылды. Башкы консулдук тарабынан маркумдун жакындарына консулдук укуктук жардам көрсөтүлүп, 7 ноябрда кыргызстандык Алтынбек Камбаровдун сөөгү Кыргызстанга жеткирилген. Реваншты кабыл албай, Самат Кыргыз орусиялык атаңдашына утулуп калды. Кыргыз мушкери Самат Абдурахманов Хардко FC уюмунда кезектеги беттешин өткөрүп, тилекке каршы жеңилүү ызасын тартып калды. Беттеш кечээ 11 ноябрь күнү Москвадагы СК Арена спорт комплексинде өттү. Анда кыргыз мушкери орусиялык Эмиль Наврозов менен кескелип, калыстардын чечими менен жеңилип калды. Беттештен кийин кыргыз мушкери атаңдашын кайра реванш өткөрүүгө чакырды. Бирок атаңдашы бокс менен алектенерин айтып, реванш кылуудан баш тартты. Булак супер кежи. Садыр Жапаров Бишкекке кайтып келди. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун 11 ноябрда Сауд Арабияга болгон иш сапары аяктады. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти. Рият шаарында Садыр Жапаров Ислам кызматташтык уюмунун 8 кезексиз саммитинде сөз сүйлөдү.
Өз сөзүндө мамлекет башчысы саммиттин маанилүүлүгүн айтып, Кыргыз Республикасы бүткүл жакынкы чыгышта адилеттүү жана туруктуу тынчтыкка жетишүүгө багытталган бардык күч аракеттерди колдоого умтулаарын баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров иш сапарын аяктап, Бишкек шаарына кайтып келди. Булак Супер Кежи. Дүйнө чемпиондугу Жамалбек Асылбек уулу Ереванда алтын медаль утту. Кыргызстандын самбо боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Жамалбек Асылбек уулу Армениянын Ереван шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпионатында алтын медальга ээ болду. Спортчу 88 килограммга чейинки салмакта спорттук самбо боюнча катышып алгач 1.16 финалдык беттешти гондурастык спортчуну утса, 1.8 финалдык беттеште түркмөнстандык балбанды жеңген. Чейрек финалда беларустук спортчуну жеңип, жарым финалдык беттеште армениялык балбанды утуп, финалга жолдомо алган. Ал эми чечүүчү финалдык беттеште казакстандык самбочуну жеңип, дүйнө чемпионат алды. Булак Супер Кежи. Калпак кийип, Жоломан Шашынбеков финалдагы атаңдашы менен тамашалуу күрөштү. Белгилүү кыргыз балбаны Жоломан Шашынбеков менен түштүк кореялык Хенжи Чунг аттуу балбандын тамашалуу видеосу социалдык тармактарга тарады. Анда эки балбан жаратылыш коюнунда күрөшкөн. Түштүк кореялык балбан кыргыздын калпагын кийип жүргөн. Жоломан Шашынбеков аны көтөрүп чапканда ал калпакты жерден дароо ала коюп качкан. Эки балбанын мындай күрөшү көпчүлүк интернет колдонуучуларына позитивдүү маанай тартуулады. Айрымдары түштүк кореялык балбан жыгылганына карабай, калпакты дароо жерден алганына ыраазы болушту. Белгилей кетсек, Жоломан Шашынбеков менен Хэн Чунг быйыл апрелде Астана шаарында өткөн Азия чемпиондугунун финалында кез келген. Анда Жоломан Шашынбеков атаңдашын 9-0 эсебинде жеңип, Азия чемпиону болгон. Булак Супер Кежи. Сосновкада оор жүк ташуучу унааларга кайрадан чектөө кирди. Бүгүн 12 ноябрда аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу Сосновка постунда оор жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө чектөө киргизилди. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Аба ырайы кескин өзгөрүп кеткендигине байланыштуу төө ашууда кар жаап жатат. Жол кырсыктардын алдын алуу жана болтурбоо максатында чоң жүк ташуучу унааларга саат 10:30дан баштап чектөөлөр киргизилди. Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун айдоочулардан суранып келет. Бишкек Ошуна жолуна сапарга чыккан айдоочуларга унааны кышкы дөңгөлөк өтүүсүн, алдыдагы унаа менен болгон аралыкты сакташы зарыл экендигин жана карама-каршы тилкеге чыкпай айдоону эскертет деп жазылат билдирүүдө. Учурда кызматкерлер Бишкек Ошуна жолунда кызмат өтүүдө. Булак Супер Кежи. Сауд Аравиядан келген дарыгерлер жүрөккө бекер операция жасай баштады. Сауд Аравиядан Кыргызстанга келген дарыгерлер жүрөккө бекер операция жасап баштады. Компания бир жумага тагыраагы 17 ноябрга чейин уланат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Ведомство буга чейин аз камсыз болгон үй-бүлөдөгү бейтаптарга бекер операция жасаларын кабарлаган. Аравиялык 30 хирург Кыргызстандык кесиптештери менен биргеликте жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо илимий изилдөө институтунда жүрөккө ачык 20 операция жана Мирахимов атындагы кардиология жана терапия улуттук борборунда 50дөн ашык стенд койгон операция жасаары пландалган. Адистер керектүү медициналык жабдууларды жана стендтерди ала келишкен. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Сауд Аравиядан келген хирургдарга Кыргызстанда жүрөк кан тамыр ооруларынан өлүмдөрдү кыскартууга кошо турган салым үчүн терең ыраазычылык билдирди. Бул кайрымдуулук акциясын ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн министрлик бардык зарыл колдоолорду көрсөтөрүн белгиледи деп айтылат маалыматта. Булак Спутник Кежи. Бишкекте таштануудан табылган ымыркайга президент Садыр Жапаровдун ысымы каралды. Бул тууралуу Бишкектин номер 1 төрөт үйүнүн башкы дарыгери Замира Матубраимова билдирди. Анын айтымында мындай чечимди балдар бөлүмүнүн жамааты кабыл алган. Президенттей күчтүү, акылдуу, акыйкат, өз өлкөсүндө күйгөн адам болсун деген тилек менен ысым ыйгарылды, деди ал. 9 ноябрь күнү Борбор калаадагы таштаны челектердин биринин ичинен ымыркай табылган. Бала номер 1 төрөт үйүнө өткөрүлүп, абалы жакшырган. Ымыркайдын энеси табылып, кырмалган. Булак Спутник Кежи.
Балдар аянчасынан 3 жашар кызды уурдаган аял кырмалды. Жибек жолу көчөсүнө жайгашкан Аламидин Гранд Сода борборунун Балдар оюн зоок залынан 3 жашар кызды уурдап кеткен 25 жаштагы аял кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда ага каршы адам уурдоо беренеси менен иш козголду. 3 жашар кыз 9 ноябрь күнү Балдар залында ойноп жаткан жеринен жоголгон. Милицияга арыз менен кыздын апасы кайрылган. Аны издөөгө Бишкек жана Чүйдөн 800 кызматкери тартылган. Видео көзөмөл аркылуу саат 19:50 чамасында 13 жаштагы өспүрүм бала кызды колуна көтөрүп, соода борборунан чыкканы аныкталган. Андан кийин аял менен бирге Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү маршруткага түшүп кетишкен. Маршрутканын айдоочусу аял 2 жана 3 жашар кыз менен кайсыл жерден түшүп калганын айтып берет. Кыз Васильевка айылынан табылып, ата-энесине тапшырылат. Булак репортер Кежи. Кадыровдун 18 жаштагы баласы министрдин орун басары болду. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун улуу баласы Ахмат Кадыров диний тарбия, спорт жана жаштар саясаты боюнча министрдин биринчи орун басары болуп дайындалды. Ахмат 7 ноябрда 18 жашка чыкты. Жаңы дайындоо боюнча кабар жарыяланган жок, бирок Рамзан Кадыров Telegram каналында сүйлөп жатып, Ахматтын жаңы кызматы жөнүндө айткан. Кавказ Реали Буачейн министрдин орун басары кызматында Хусейн Абдулкаримов ээлеп турганын жазды. Редакция расмий буйруктарды анализдеп, 7 ноябрда Абдулкаримов кызматынан төмөндөп, жөн гана министрдин орун басары болуп калганын тактады. Буачейн Ахмат Кадыров Чеченстандын башчысынын жардамчысы жана Кремльчи жаштардын Движение первых уюмунун аймактык жетекчиси болгон. Булак Габаритова. Кара Суу көчөсүндөгү борбордук базарга кирүүчү жолдун четин иреттөө иштери уланууда. Ош шаарынын мэриясынын Манас ата муниципалдык аймактык башкармалыгынын өкүлдөрү борбордук базардын жетекчилиги, укук коргоо органдарынын жана милициянын патрулдук кызматы биргеликте уруксат берилбеген жерлерде иретсиз соода кылгандарга түшүндүрүү жана көзөмөлдөө иштерин бүгүн да улантышты. Эске сала кетсек, бир күн мурун тротуарларда башаламан жайгашкан, мыйзамсыз орнотулган соода түйүндөрдү алып салуу боюнча ар тараптуу иш-аракеттер көрүлгөн. Аталган жумуштар жол тыгынын алдын алуу, башаламан соода садыкка жол бербөө, жарандарга ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында жасалууда. Кара Суу көчөсү боюнча иш башталды. Солдорду бүт бардыгына келди жүктөп. Кара Суу көчөсү тазаланды жатында. Кара Суу көчөсү боюнча эртең келтирип иштер болуп жатат. Bununçu dükkana kasasları al güç olan.